Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул адаттагыдай эле Мурас телестудиясы сиз билесизби берүүсү, аны мен Айданек Сагынбек кызы алып барам. Бүгүн биз Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенттерине сурамжылоо жүргүзөбүз. Бизден алыстабаңыздар, анда эмесе кеттик. Франциянын Эйфель мунарасынын кайсы шаары дүйнөгө таанытылган? Биз билебиз, Францияда Эйфель мунарасы бар, Мына ошол Эйфель мунара кайсы шаарда жайгашкан? Это я точно не знаю, извините. Франциянын Эйфель мунарасы кайсы шаарда дүйнөгө тааныткан? Франциянын Эйфель мунарасы кайсы шаарын дүйнөгө тааныткан дейт. Эйфель. Кайсы? Париж. Oh my god! Wow! Müslümandın 5 parçasını atap beriniz deydi. Namaz, oruzo, Müslümandın 5 parzını atap beriniz deydi. Tak, birinci parız namaz oku, ikinci parız Katardan айтпай эле айтып берсем болот. Биринчи парыз намаз окуу, экинчи парыз Меккеге баруу, ажыга баруу, үчүнчү парыз болсо так, орозо кармоо. Төртүнчү парыз болсо төртүнчү мен бешинчи билет экен. Мусулмандын 5 парызын атап бериңиз. 5 парызды атап бересизби? Эң биринчи келмени билиш керек. Келмени келтирет, намаз окуш керек. Орузо кармаш керек, зекет бериш керек. Ана мүмкүнчүлүгүнө карап, ажылыкка барып келиш керек. Чоң рахмат агай. Ал ар дайым биздин алдыбызда жүрөт, бирок биз аны эч качан көрө албайбыз дейт. Келечек. Туура. Бардык конокторду тосуп алат, бирок өзү эч качан конокко барбайт. Бул эмне? Билбейт экенмин. Ничего не понимаю. Табышмак, бардык конокторду тосуп алат, бирок өзү эч качан конокко барбайт. Бул эмне? Калгабы, эшикпи? Колубуздагы 5 манжанын бирөөсү жок болсо, анда биздин колубузда 50% күчүн жоготот. Ал кайсы манжа? Баш бармагыңыз? Колубуздагы 5 манжанын бирөөсү жок болсо, анда биздин колубуздун 50% күчүн жоготот. Ал кайсы манжа? Kolumuzdagi 5 mancanın birosu жоқ болса, анда биздин колубуздун 50% күчүн жоготот. Ал кайсы манжа дейт? Албы? Биздин колубуздагы бир манжа эң негизги күчтү аткарат экен да. Кайсы бири болушу мүмкүн? Чыпалак болушу мүмкүн. Туура. Троллейбус чыгышты көздөй 80 км/саат ылдамдыкты менен жүрүп баратат. Анын түтүнү кайсы тарапка чыга учат дейби? Түтүнү учпайт, троллейбус ток менен жүрөт. Ошол китепканасы кимдин атына алып жүрөт? Токтогул сатылган. Илгери кыргыздар баш кийимди сатышкан эмес, анткени дейт. Эмне үчүн баш кийимдерин сатышкан эмес? Точно билбейм. Илгери кыргыздар баш кийим сатышкан эмес, анткени дейт. Эмнеге сатышкан эмес баш кийимди? Баш кийимди ыйык тутушат. Баш кийимди айтат го, кыргыздарда баягы бирөөнүн үйүнө таштабаш керек, жоготпош керек дегендей себеби мындай ыйык да. Баш кийимди сатуу, башты сатуу менен барабар дейт. Что он сказал? Кулязык деген эмне? Кулязык деген эмне болушу мүмкүн? Уккансызбы буга чейин? Уккам, балдардын немеси эле. Балдарга баягы кандай десем, кошумча тамакта, чтобы они неме болуш үчүн. Почти деген сөздүн кыргызчасы кандай дейт? Кичине калды да? Ушундайбы? Почти деген сөздүн кыргызчасы кандай? Мисал үчүн, почти бүтүп калды,
дээрлик бүтүп калды. Чоң чыны Жалал-Абадта кирдим. Баткенде каса, ысык көлдөчү. Чоң чыны билбейт ким алардын диалектисин. Чоң чыны Жалал-Абадта кирдим. Баткенде каса, ысык көлдөчү. Жоқ, анда билбейт кем ысык көлдүн диалектилигин. Самолеттин ак түстө болуусунун эки себеби бар экен. Алардын биринчиси бул май тамып калса, дана көрүнүш үчүн билбейм. Самолеттин ак түстө болуусунун эки себеби бар экен дейт. Алардын биринчиси бул май тамып калса, дана көрүнүш үчүн экен. Ал эми экинчи себеби кандай деп ойлойсуз дейт. Мен самолеттин моделинин, макетинин мышыктын түзүлүшүнө карай түзүлүшүн билем. Мышыктын куйругунун баягы мышыкты эч качан биз ыргытканыбызда ар түрдүү түшүп калбайт, сөзсүз түрдө 4 бүтүнүнөн түшөт. Себеби куйругу тең салмактуулукту сактайт. Самолеттин аркасында куйругу да дал ошол мышыктын немесинен алынып, тең салмактуулукту сакташ үчүн ошол мышыктын куйругунан алып ошол самолеттин макети жасалган дегенди билем, бирок ак түсү асманга салыштырмалуу болушу мүмкүн, аны жакшы билбейт экен, кечиресиңер. Өзүңүздөр көргөндөй эле мына ушул суроонун жообун дээрлик көпчүлүк студенттер таба алышкан жок. Негизи самолеттун ак түстө болуусунун эки негизги себеби бар экен. Анын биринчиси ак түстө болуу бул май тамып калса так даана көрүнүшү үчүн, ал эми экинчи себеби самолеттун салмагынын жеңил болуусу үчүн ак түс бул жеңил болот экен. Дал ушундай маанайда биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Мурас телестудиясы Сиз билесизби берүүсү болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар дейбиз. Көрүшкөнчө.